Новопавловкадан Заря базарға жақын жерден туғандар. Документальный 6 сотық, фактически 9 сотық жер аянтында жайғашқан ушундай бышкан кирпиштен салынған мансард тибиндеги үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туғандар. Баасы бол отырған жери $100,000 келип содалашмай жок туғандар. Окончательный ценасын бол отырған жерин айтып койду. Эси номерин экранга калтырып койдук. Түз эле чалып байланышсаңыздар болот туғандар. Бұл жерге келүүнүн дарегин айта турган болсок, Фрунзе чоң трассасынан Заря базарынын жанынан эле түп-түз Свердлова көчөсү менен келсеңиздер, бул жерде ушул көчөнүн башында Береке деген магазин бар. Ошонун жанынан эле биз турган Ак Дөөлөт көчөсүнө бурулуп, 6-дарекке келесиздер тугандар. Эң негизгиси бардык документтери так таза колдо. Анан суу свети дагы тартылып келинген, газ дагы бар тугандар, көчөлөрү дагы кенен, интернет кабелдери бардыгы тартылган тугандар. Анан ар бир столбада жарыктандыруулары дагы бар. Анан бул жерге тугандар мектеп, бала бакча дагы, Заря базары дагы жакын жерде жайгашкан тугандар. Анан бул тарабынан болсо Садовая көчөсү менен түшүп келсеңиздер дагы болот. Ал көчө дагы асфальт тугандар. Бир катар четинен көрсөтө турган болсок, көчө тарабы пескоблок менен тосулган, дарбаза калиткалары орнотулган. Келиңиздер. Ушул документальный китебинде 6 сотық, бирок фактически 9 сотық жер аянт экен тугандар. Мынакей, көрдүңүздөр, ушундай мансард тибиндеги бышкан кирпиштен салынган үй. Негизинен фундаменттери бийик болуп, сеснопоезд колонналары бардыгы куюлуп, өзү үчүн салынган үй экен да тугандар. Бул жерге келсеңиздер эми бир катар ушул чөптү оруп аласыздар. Ушул чөптөн дагы аралап болсо да сиздерге бир катар көрсөтүп берели. Көрдүңүздөр, айлана чети кошуналар менен болгон ортолук бардыгы ушундай тунике менен тосулган. Бул жагында көрдүңүздөр, бош орундугу кенен. Азыр ушул мен турган жак күнчыгыш тарабы болуп калат. Бул жагына дагы узунунан кылып туруп кошумча курулуштарды курсаңыздар дагы болот экен. Үйүнүн арты дагы кенен, үйүнүн аркы жагынан дагы бир 5 метрдей бош орундугу бар экен. Жүрүңүздөр, үйүнүн ичиндеги бөлүнгөн канча комната ошолорду дагы бир катар сиздерге көрсөтөлү. Негизинен баасы дагы сонун коюлду тугандар. Боло турган жери окончательный $100,000 шытыр эсептейсиздер дагы ушул жерди алсаңыздар болот. Мынакей, бул жерде негизги эшик болот. Киргенде эле бул жер бут чечме жайы. Ушундай арты болсо эркер болуп, бышкан кирпич менен тургузулган. Көрдүңүздөр, экинчи кабаты деле ушундай. Бул жерге 3 терезени орнотосуздар болду тугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Бул жерге киргенде эле ушундай узун болгон кенен коридор. Бул тарабында бир бөлмө, чакан болгон бөлмө. Кааласаңыздар бул жак тарабын болсо кенен жуунуучу бөлмө кылып койсоңуздар болот да, же болбосо чакан ашкана бөлмөсү болот экен. Анан ушунун эле туш тарабында бул жагы конок бөлмөсү, кенен болгон зал, бир чоң терезеге орундуктары калтырылган. Көрдүңүздөр, үстө биринчи кабатка өзүнчө ушундай торсундар жаткырылган дагы, экинчи кабатка дагы өзүнчө коюлуптур тугандар. Анан бул жак жагы болсо кирме чыкма болгон 2 бөлмө экен. Мынакей, көрдүңүздөр, кирме чыкма болгон 2 бөлмө. Бул жагыны жанагы ашкана катары колдонсоңуздар сонун. Күнчыгыш тарабынан терезеси коюлган. Бул тарабына ашкана эмеректерин орнотосуздар. Анан бул жак ичине болсо чай иче турган столдарды коюп, бир телевизорна кылып туруп, бул жагына телевизорду орнотуп алып, ушул жерде дагы чай ичип эс алып отурсаңыздар болот экен да. Ортодогу перегородкалары толук түрдө ушундай бир кирпич менен бөлүнгөн. Анан бул жак тарабы болсо бир спальный бөлмөсү болот экен да. Көрдүңүздөр, кенен болгон спальный бөлмөсү. Бул жак тараптарына болсо стеналарга жарыктандырууларды орнотосуздар. Бул жерге телевизорнаны, бул тарабынан 2 кишилик диванды орноттуруп, 2 четине тумбочкаларды коюп койсоңуздар өтө сонун. Анан киргенде эле ушул бөлмөгө киргенде оң тарабына кийим сала турган шкафтарды орнотуп коесуздар экен. Өтө сонун, көрдүңүздөр, ушундай документальный кызыл китебинде 6 сотық, фактически 9 сотық жер аянтында жайгашкан ушул сиздер көргөн үй шашылыш түрдө боло турган жери окончательный цена $100,000 деп сатууга коюлду тугандар. Бишкек шаары, Новопавловка, Заря базарыга жакын жерде тугандар. Так дареги Ак Дөөлөт 6-дарек деп издеп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер тугандар. Жакшы жери, суу свети бар, газ дагы тартылып келинген, мектеп, бала бакчага дагы жакын жайгашкан. Ушул Новопавловка тараптан үй издеген дос туган тааныштар болсо ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Анан WhatsApp группаларга дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар.